Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 9 май 2021 жыл. ЛТР'де сиздер күткөн Билерман Ордо интеллектуалдык оюну. Бүгүн жазгы сериялардын 10-чу туру. Нишанбай уулу Садык, команда капитаны. Акыл уулу Актилек. Урматтуу команда, урматтуу Садык мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Команданын маанайы кандай, оюнга даярсыздарбы? Мына жазгы сезондо сиздер менен дагы бир жолу учурашып атабыз. Анткени сиздер буга чейин бир оюн ойноп, атайын чыгарылышка келип, бир упай менен 6-5 эсеби менен жеңилип кеткенсиздер. Бирок биз сөзсүз түрдө реванш кылабыз деп айткансыздар. Мына ошол реванш күнү бүгүн. Сөз сизде, Садык мырза. Саламатсызбы? Бизди чакырганыңызга чоң рахмат. Кудай кааласа бүгүн команданын маанай сонун утабыз деген ниет менен келдик. Ооба, ушу реванш кылабыз деп ниет кылып жүрдүк эле. Бүгүн Кудайга шүгүр насип кылган экен. Өзүбүзгө өзүбүз ийгилик каалайбыз. Командага ийгилик. Универсал командасы бүгүн Премьер лигага чыгуу үчүн ат салышат, расмий эреже боюнча. Жана Премьер лигага чыгып калса, Кудай буйрса, жайкы серияларда бул команда жогорку лига үчүн ат салышат. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Жаңы оюнга кошулган биздин телекөрүүчүлөр болсо, биздин даректерди дагы бир жолу айта кетели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, колуңуздарда уюлдук телефондорду алып, Инстаграмга кирип, биздин расмий баракчабызга катталыңыздар. Ал Билерман астыңкы сызыкча Ордо деп биздин логотип ошол жерде турат, ошол биздин баракчабыз болот. Ошол жерге катталып, биздин кат куржунга суроо жөнөтүүнү баштаңыздар. Жана Facebook'та да Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Электрондук дарегибиз bilerman@tv@mail.ru. Каттар үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо оюнуна деп жөнөтүңүздөр. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер, биздин оюндар жүктөлгөн, ошол жерден дагы көрсөңүздөр болот. Биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол кондитердик фирмасы. Барбол ар дайым жаңы, адал, таттуу шириктер менен биздин Билермандарды кубантып келет. Биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн. Актив дизайн полиграфия жана креативдик борбору биздин өнөктөшүбүз. Ошондой эле Секом окуу борбору биздин дагы өнөктөшүбүз. Анда оюнга старт беребиз. Биринчи раунд. Актилек мырза, маанай кандай? Жакшы. Жазгы концерттерди өткөрүп алдыңыздар. Өткөзүп алдык, Кудайга. Аншлаг менен өттү окшойт. Аншлаг менен өттү. Эң жогорку деңгээлде өзүбүздүн оюбуздагыдай өттү, сонун. Бүгүнкү оюнда аншлаг менен өтөт деген ойдобуз. Биринчи раунд сизге каршы Сабира Арынова суроо жөнөткөн Балык шаарынын тургуну. Урматтуу билермандар, сиздерге телекөрүүчү мындай суроону берген. Габриэль Гарсия Маркес кара түстүү адамдарды ак түскө мындай алмаштыргысы келип, ошол ишке аябай кызыккан. Эми кара түстүү адамды элестетиңиздер. Бирок ал ушундай бир ыкма тапкан. Ошол кара түстүү адамдын чачы кебезден дагы аппак болуп кеткен ыкманы ойлоп тапкан. Урматтуу билермандар, кара түстүү адамдын чачы аппак түскө кандай учурда өзгөрүшү мүмкүн? Кандай ыкмада? Минута кетти. Өтө катуу коркуп кеткен.
Неме? Күйгүзгөндө. Күйгүзгөндө чачын сары болуп калат. Күйгүзгөндө ак эле болот, ак кылып күйүп калат күйгүзгөндө. Сары болгондон кийин Негизинде агат коебу. Салондордо эки нерсени неме болот да, түс алат да, ак кылып алып турган түс дейт да, ошондой түс алат. жана эмне деп Сары болуп туруп түс албайт, аппак кылып тургандан түс берет, ошондой түс алат. Жакшы күйгүзгөндө. Ылсы кылып койгондо да ошондой. Жок, ошондо азыр кара адамдын өзү эмес, чачын ачылып атат. Чачын алып башы деле кара да, чачын алганда болбойт. Күйгүзгөндө. Бул оңой жооп эмес да, жөн эле боеп койгондон ак боло турат деген нерсе эмес да бул. Бул жерде башка бир нерсе бар. Значит, неме бар, мисалы үчүн мен бир нерсени билем. Ол нерсе бирок жоопко туура алыс болуп калат да. Мисалы үчүн баягы не бар, сахар, не бир нерсе оору бар го. Ошо оору менен ооруганда адам чачы агарып кетет да. Мисалы үчүн не деп коет эле. Жок, бунунчу жана адамдар бар го, кээбирки жаш эле балдардын чачы аппак болуп кетет го, билесиңер, ген бул. Ошо генге, ошол сейрек кездешкен бир оору болушу мүмкүн. Витамин жетпей. Жок, ошол генде кайсыл бир адамдын организмин ошол чачка тиешелүү Бул Габриэль Гарсия өзү врач болгон эмеспи? врач болсо, ошол органына, Габриэль Гарсия маркез. Немени, ошол орган слабыйлатып койгон эмеспи? Жок, ошол оору аркылуу Чачка түс бере турган бар го. Чачка түс бере турган өз организмге. Ошону өлтүрүп койгон, ошону алып койгон. жоголуп кетчү. Убакыт аяктады. Врач болгонбосо ошол Садык мырза, убакыт аяктады. Азыр биз команда менен ойлонуп туруп, биринчи суроо бизде ак тилек ийгиликтүү го. Ак тилектен баштай берели. Биз ойлоп атабыз, азыркы учурда биз жашоодо деле көрүп жүрөбүз го, жаш эле балдардын чачы аппак болуп кеткен балдар бар, какой-то бир витаминдин жетишпегендигинен. Ошону бул Габриэль Гарсия ойлогон, ошол врач болгондо ойлоп атабыз да, ошол кайсыл витамин экенин билген да, ошо чачка байланыштуу. Ошол витаминди адам денесинен азайтып койгон же бир кандайдыр бир дарынын, бир ыкманын негизинде ошол витамин чачка жетпей турган кылып токтотуп койгондо чач агарып кеткен. Сиз буну медициналык жактан карайсызбы? Медициналык жактан карап көргөндө. Жооп кабыл алынат. Демек витамин жетишсиздиги деп ойлоптур Ак тилек мырза. Мен эми туура жоопту айтамын. Бул кадимки биздин фото сүрөттөргө тиешелүү болгон негатив сүрөттөр, урматтуу билермандар. Негатив, мисалы үчүн айталык, Ак тилектин өзүндө эле, мисалы үчүн негатив форматка ала турган болсок, Ак тилек мырза сизде. Сиздин чачыңыз, мисалы үчүн капкара чачыңыз аппак болуп чыгат да. Мониторго көңүл бурсаңыз, мониторго караңыздар. Бул негизи чачы кара түстө эле болот, кашы деле кара түстө болот, бирок негатив сүрөттүн негатив жанрга өткөндө бул чачы аппак түскө айланып калып атат. Гарсия кара түстүү адамдардын чачын кебезе аппак көргүсү келип, мына ушул негатив форматка салып көргөн. Эсеп 1-0 азырынча. Мен бир ыкма дедим эле, технологиялык ыкма дейин десем, бул жооптун жарымы айтылып калган болот эле. Ошон үчүн мен ыкма деп гана токтолдум. Азырынча эсеп 1-0. Телекөрүүчүлөр пайдасына Шайыр жигиттерден куралган команда конокто. Жана экинчи раундга старт беребиз. Экинчи раунд. Instagram онлайн суроого кезек келиптир. Гулянда Имарали кызы Ош шаарынын тургуну. Instagram суроосу алынат. Элестетсеңиз, Садык мырза, ушул команда 70 жашта ойноп калса, билермандордо да кантип сүйлөшөт элеңиздер? Диалог кандай болот? Анда сиз жок болот элеңиз. Tamam, жак. Сиз деле бар болот элеңиз. Сиздин сурооңуз менимче бизге түшүнүксүз болуп калса керек ош жашка жеткендечи. Себеби укпай калабыз. Билта кетти десе, деп. Билта кетти. Андай диалог менен ойнойт элеңер. Ойноп бериңер. Диалог таткар. Азыр мындай кылайлы анда, Садык мырза. Мен Instagram суроону тандайлык. Instagram суроону сиздерге берейин. Сиздер бир 30 секундда
70 жаштагы аксакалдар болуп талкуулап көрүңүздөр. Онда өтпөт атты. Мен түшүнгөнгө аракет кылам. Элдердин телекөрүүчүлөр да түшүнөт. Азыр көрөлү кандай чыгар экен. Анда эмесе мен бул суроону окуймун. Менин суроом 70 жаштагы универсалдын аксакалдарына берилет азыр. Урматтуу команда, экинчи дүйнөлүк согуш жөнүндө суроо. Германия жалгыз Европа мамлекеттеринде эмес, башка материктеги өлкөлөргө дагы коркунуч жараткан экинчи дүйнөлүк согушта. Ошон үчүн Англия менен АКШ Германия үчүн өзгөчө бир план түзгөн. Аябай куулук менен түзгөн бул планды. Булардын планы башында күлкүлүүдөй көрүнгөн менен, бирок ишке жараган. Алар буга чейин согушта азыраак, балким өтө аз сейрек кездешкен бир тактиканы колдонгон. Ал сүрдүү тактика, сүрдүү деген тырнакчанын ичинде, ал сүрдүү тактика Рейн дарыясынын жээгине жана көптөгөн жерлерге колдонулган. Урматтуу билермандар, Англия менен АКШ Германия үчүн Рейн дарыясынын жээгине жана башка жерлерге кандай бир жагынан күлкүлүү, бир жагынан сүрдүү тактиканы колдонгон. Минута кетти. Мында ой келип атам мен. О малдачы. Биздик малдачы. Дайлан же кумда. Мындай чаңыткан да ал жердичи. Аскер көп. Ошо сага күлкүлүү. Айт. Мисалы кинолор эле бар го. Ар бир аскерге бирден чыгып берет да, аларды сүрөтөт да. Анан чаң көтөрүлгөндө ар жакта душмандар бул жакта аскерлер көп экен деп ойлойт. Негизи көргөнгө күлкүлүү көрүнөт, бирок бул жактан сүрдүү көрүнөт, чаң көтөрүлгөндөчү. Ондой аскер бир 100 аскер бардай. Аттар менен жүрөт деген. Мынау деле ошолор эмне кылып атат? Олар ойлогон ошо Өздөрүнө күлкүлүү болгон да. Дарактарга бекет чыккан. Кетип атып жүрөк түшүп калган да. Же дарактарды кармап чилкилдетишкен. Же да вариант болсо ойлонгон. Мындай кылган же даракты чаңдырып калган, же болбосо мисалы үчүн баягы дарактардын шактары бар го. Шактарын чуркаганда баягы үн чыккан еще. Чагыр көбүнчө чыгат еще чаңыйт, көпүрүс аскер көп болот деп туруп, алардын духу жетпеген, кол саганга. Дарыянын боюнда балыктар менен бире салган эмеспи? Катуураак сүйлө. Дарыянын боюнда балыктар менен. Балыктар менен бире салган эмеспи? Жок, балык эмес, ошо чаңыткан, ошол дарактардан алып ошо чаңытып жыгачтар менен ошондой көпчүлүк маанини берген, чаңды көтөргөндө чаңдын көтөрүлгөнүн көрүп, аркылардын духу ойногон. Садык мырза, убакыт аяктады. Өзүм жооп берип атайын биринчи. Биз ушундай деп ойлодук, согуштун тактикасы өздөрүнө күлкүмүштүү болгону менен наркы душмандарга сүрдүү көрүнүш үчүн жанагы дарактын шактарын алып туруп ошол чаңытканда, же сүдүрөй нары берчи, токойдун ичинде же дарыянын боюндагы чаң көтөрүлгөн. Еще биринчиден звук катуу чыгат, экинчиден чаң жакшы көтөрүлөт. Душмандар ал жакта аскерлер көп деп туруп коркуп кол салышкан эмес. Сүрдүү көрүнөт. Өздөрүнө күлкүмүштүү көрүнгөнү менен, даракта нара бере чаң көтөрүп ойногону менен душмандарга сүрдүү көрүнгөн, аскер көп болуп көрүнгөн. Демек, дарактын бутактары менен чаң чыгарган дейсиздер, атайын. Дарыянын жээгинде чаң болот го. Сиз дарыянын жээгине барган эмессизби? Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Согуш үчүн алар атайын ушундай бир сүр көрсөтүш үчүн атайын мындай шиширилген танкалар жасашкан. Актылек мырза. Аны Рейн дарыясынын жээгине орнотушкан. Надувной деп коет, орус тилде. Атайын танкаларды материалдан жасап туруп, алар үйлөп, насос менен үйлөп, шиширип, кадимкиде чоң танканын немесин алып келген. Ал сиздерге мен ошол документалдуу бир-эки сүрөттү далил катары сиздерге көрсөтүп коеюн. 4 адам көтөрүп турат. 4 адам танканы көтөрө албайт негизи. 4 эмес, 40 адам да көтөрө албайт, бирок бул жерде шиширилген, ушундай кардондон жасалган дейбизби? Ушундай бир танкалар. Бул жерде дагы бир түрүн көрсөтүп коеюн сиздерге. Атайын бир эмеден жасап туруп эле сыртын материал менен ороп койгон. Узактан караган адамга бул жерде Рейн дарыясынын жээгинде душмандын танкалары дагы бар экен деген бир сүр жаратууга аракет кылышкан. 2-0 азырынча. 2-0. Instagram онлайн суроо Гүланды Имарали кызын куттуктайбыз. Жакшы суроо жөнөткөн жана телекөрүүчүлөр азырынча 2-0 эсеби менен алдыда баратышат. Oyun ulantılат 3. rauнд.
Садык мырза, сиздерге эскерте кетейин. Команда кыйналып калса, ордодон жардам алсаңыздар болот. Жана бонус сурасаңыздар болот. Анткени сиздер азыр 2 упай артта келатасыздар. Сиздер жардамга муктаж болушуңуздар мүмкүн. Доолос уулу Айбек ат башы район тургуну, өз учурда Сауд Аравиясында иштейт экен. Биздин оюнга суроо жөнөтүптүр. Бул телекөрүүчүнүн суроосун берейин. Фото суроо жөнөткөн. Мониторго көңүл буруңуздар, урматтуу билермандар. Адаттан тыш форматындагы сүрөт. Караңыздар. Бул сүрөттө кайсы бир нерсенин жарнамасы. Оозун чекеси, эки чекеси атайын лейкопластыр менен чапталган, эки чекеси. Демек, оозду чоң ачкан үчүн ушундай болуп калган. Оозду чоң ачкан үчүн оозун эки чекеси айталык жаратылышы мүмкүнбү, же оозу чоң ачпаш үчүнбү, ушундай бир рекламалык сүрөт бул. Бирок эмнени реклама кылышмакчы бул көрүнүш менен? Минута кетти. Бургер болушу мүмкүн. Бургерди ачып катын шейинде туруп, оозун деп кетип каласың деген мүмкүн. Бирок онда тескери реклама болуп калат экен. Неме албайлы, залдан, ордодон жардам албайлы. Биринчи өз ойлонуп көрөлү да. Убакыт кетип атат. 1 минута кетип атат. Күлкү может. Эмне күлөөрүп Катты күлгөндө ушундай болот деген бир программадыр может. Брекеттин мындай варианты жок да. Бул бир концерттин эмеси. Мүмкүн бир китепкана ачылгандыр да, ушундай сыяктуу да. Шум болбаш. Бул мына айтып атпайбы? Оозу чоңоюп кетти, чынбы? Оозу чоңоюп кеткен үчүн эки чекеси кылтат. Демек, бул ошол нерседен оозуң чоңоюп кетет деген нерсеби? Баягыдай да. Ооз менен башка нерсеге келип туруп да. Боор дезип дейт го, ошондой сыяктуу. башка рекламаны берип атат, ушуну менен башка нерсенин рекламасын берип атат. Башка нерсеге реклама берип атат да. Ооз аркылуу, ушул сүрөт аркылуу уже реклама мына бир нерсенин рекламасы турат мында. Помада болушу мүмкүн дейм. Мисалы энергемде тиши көрүнүп турат. Помаданын рекламасы бар. Помада болсо эки чекесинден алып кетти. Же бул тишотка болушу мүмкүн, мындан же. Ошо болушу мүмкүн. Түрен деп жуюп же. Бул же бир ошол бир жей турган нерсенин рекламасы. Же чындап күлкүнүкү. Же күлкүнүн рекламасы. Же чындап шотканы болушу мүмкүн. Садык мырза, ким жооп берет? Ордодон жардам алып көрөбүнчү. Ордодон жардам аласыздарбы? Урматтуу Ордо, жакыныраак келиңиздер. Команда сиздерге жардамыңыздарга муктаж. 20 секундда кет. Шилекей куйбаш үчүн бир нерсе окшойт. Ошол баягы гамбургер эле го дейм, андай чоң ачыш керек. Болушулар мүмкүнбү? Крем против машин болушу мүмкүн. Францияда мушкетке чачат. Тырыш энергия бетке тырыш түшүп калбас үчүн. Ошондой эффект бере турган Бул тырыш болушу мүмкүн чиле, тырыш. Тура. Бетке майдан кали, бетке тырыш түшпөш үчүн али энергия мындай коюп койсо Убакыт бүттү. Ордо. Тур ушул жооп чык. Токтотобуз. Садык мырза. Садык мырза. Кайсы вариантты айтасыздар? Мисалы үчүн мен өзүм оюм бул мындай тамак да. Бургер сүргө баягы чоң жей турган нерсе деп анан команда Ордодон да ушундай жооп болот. Күлө берип оозу эрилип калгандай кандай. Универсалдын концертине барган кыз деген. Демек, кандай чечтиңиздер, Садык мырза? Садык мырза, 3 секундда. Секунда. Анда ошол немени алып береличи? Гамбургерди алып береличи. Гамбургер. Ооба. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Акыркы жообуз. Жооп кабыл алынат. Себебин айтыңыз эми? Эмне үчүн? Чоң деген мааниде берген. Гамбургерди бир оозуңа батыра албайсың го? Onu жеш үчүн оозуң чоң ачсаң, оозуң чекеси жаракат алат да. Өзүңүз кандайсыз гамбургер мындай? Тез эле жеп турасызбы? Тез эле жеп турабыз, ооба. Мисалы үчүн ошол гамбургер жеш кыйын го. Чекелеп акырындап жей, зорго жейсиң го. Актылек, сизчи гамбургерге кандайсыз? Эми бул жоопко кошулгум келбей эле турат өзү негизи. Жок, өзүңүз гамбургер жакшы эле жейсизби? Гамбургер жакшы эле жейм, раса жеп. Туура жооп. Бул Бургер Кингтин рекламасы. Жооп туура. Актылек менен Садык
ак тилек мактанып атат, Садык. Мына менин жообумда туура чыкты деп ак тилекке мактанып атат да. Мына могу жерде Садык мырза, мына мисал үчүн мындай монитордон берип атам мен. Ошо Бургер Кинг ушунчалык өзүнө реклама кылган. Бул жерде мына биздин бургерлер өтө чоң, керек болсо илептин эки чекеси дагы жарылып кетет деген бир атайын бир рекламаны жүргүзүшкөн да. Бир жанынан анти реклама да болушу мүмкүн, бирок кээде рекламада ушундай ыкмалар колдонулат. Эсеп 2-1 азырынча. 4-чү раунд. Бүгүн команданын курамында жаңы оюнчулар бар. Алар Бектур, Мунар, Атамбек. Мен бул жерден Бектурду сөзгө тартайын. Бектур команданын жаңы оюнчусу. Кимдин суроосу? Биз суроону окуп алалы. Айзерек Талантбек кызы Аксай районунан силерге каршы суроо берет. Бектур, сиз студияда отурасыз да, креслодо отурасыз. Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Атмосфера абдан сүрдүү экен. Анан бул жерде отуруп камеранын алдында негизи бул тармакта камера сиз үчүн жаңылык эмес, бирок. Жаңылык эмес, бирок баары бир сүрдүү болуп атат. Урматтуу билермандар, Пабло Эскобар жөнүндө суроо жөнөттүр. Бул дүйнөдөгү эң белгилүү наркобарон, мамлекеттик деңгээлде өтө чоң материктик деңгээлде чыгып кеткен наркобарон болгон. Белгилүү бир себептер менен Пабло Эскобар өзүнүн эсепсиз акчаларын банкта сактай алган эмес. Бул өтө эсепсиз бир кирешенин ээси болгон да. Бирок акчасы түшкөн киреше абдан көп болгондуктан аларды сактоого жайлар жетишсиз болуп калган учурлар аябай эле көп болгон. Керек болсо ал акчалардын жарымы урап калган складтарда, наркотик сатуу менен алектенген баңгичилердин үйлөрүнүн дубалдарына катып сактаган. Айтор көп жерлерде мында бөлүп сактаган да. Бул нерсе 22 миллиарддык жылдык кирешенин 7 айдын биринде 2 миллиардтан ашуун акчасын жоготконго жеткизген. Ар жерде сактай берип. 7 айдын биринде эле 2 миллиардка жакын акчасы жоголгон да, мындай жоготууга учураган. Пабло Эскобар бул ат дагы ушул каармандын атын азыркы атына өзгөртүүгө алып келген. Пабло Эскобардын дагы бир түшүнүгү ошол маанини билдирет. Урматтуу билермандар, жылдык кирешенин 2 миллиардтан ашуун кандай жол менен жоголо берген? Эгерде ар жерге сактай берген болсо, ал үчүн ал кейиген деле эмес, кетти минута. Эме эмеспи? Чычкан эмеспи? Чычкан алып кетип Чычкан жеп кеткен. Үйлөрдүн дубалдардын бурчтарына болот го чычкан жеп койгон. Бул дубалдын бурчунан эмес, полго деле койгон да, эми ошо дубал койгон полго деле коет да. Чычкандар жеп кеткен. Ого бул кайгырган деле эмес. Жоопта складтарда да отпой. Бул уздук брошный чычкан болуп чыгып билемиштер да. Чычкан биринчи. Кинодо да башка вариант жок. Башка вариант жок, ошол эле болду. Айт, токтоп. Убакыт кийинки керек болобу? Бизге алып калабыз. Урматтуу алып баруучу жерден токтоп жооп бере берсек болобу? Убактыбыз боло берет. Ким жооп берет? Жакшылык, биздин команданын жакшылык жооп берсин. Жакшылык. Амантов жакшылык. Биздин оюбузча бул 2 миллиард акча жоготууга, Пабло Эскобардын акчаларын жоготууга себеп болуп, бул чычкандар болуп атат да. Оюбузчачы. Чычкандар эле алып кетип калган депчи. Ар жерлерге жеп салган, же болбосо алып кетип жеп салган. Алып кетип калган болгондо. Алып барып ичип кеткен үйлөрдө. Иштетип салган, үйлөрдү алып салган деп. Демек чычкан жеген деп ойлойсуз. Жеген, ошо ар бурчтарга бекиткендиги үчүн, же болбосо складтарда ошо сактаган үчүн ошо чычкандар эле жеп койгон дейбиз. Түшүнүктүү. Жооп кабыл алат. Команда чычкандар жеп кеткен 2 миллиард доллар деди. Bir жылдын ичинде 2 миллиард доллардан жок боло берген. 22 миллиард доллар киреше алып берген жылына, анын 7 миллиард доллары жок боло берген. 2 миллиард доллар айтканга оңой. Бирок бул мисалы үчүн Пабло Эскобардын бир интернеттен алынган бир сүрөтү караңыздар. Отурган жери, аркасы, мисалы үчүн бизде китептер тура турган болсо, мунун аркасында пачкалаган долларлар. Жерде жатат, кыркылып жатат, башка болуп жатат. Мисалы үчүнчү, өзүнүн акчасына өзү үчүн түрмө салдырганда билесиздер.
мамлекеттин түрмөсүн эме кылбай. Айтор бул акыры президенттикке чейин ат салышам деп мамлекеттик бийликти көзгө илбей койгондуктан акыры кийинки президент мунун артынан катуу сая түшүп атылып өлтүрүлгөн. Бул ал эми мунун 2 миллиард долларын ошол чычкандар жеп жок кылган. Жооп тура. Эскобар эски Иран тилинде чычкандарды тойгузуучу деген маани билдирет. Урматтуу билермандар, чычкандарды тойгузуучу. Чычкан келемиштер жеп жок кылган. Эсеп 2-2 теңдешүү. 5-чи раунд. Жакшылык мырза, өзүңүздө ушундай бир учур болгонбу? Акчаңызды бир жерден чычкан жеп кеткен, кеткен акча. Мен дагы ошо. Акча жок эмес. Менде только тыйындар жүргөн үчүн. Чычкан кайра качып кетеби? Жалбай дейм. Эми болот мындайлар. Буюрса. Супер Блиц. Охо, 3 суроо 20 секундадан. Команда даярбы, Садык мырза? Даяр. Анда биз Блиц раундту ойнойбуз. Урматтуу билермандар, сиздерге каршы Бек Жеңишбек уулу суроо берет. Кербен шаары, Аксы районунан. Тамашалуу анекдот суроо дейт. Угуңуздар. Эртең менен аялы эшикти ачса, күйөөсү босогодо жатат дейт. Садык мырза. Күйөөсү айтып жатат: "Сен эмнеге кечинде эшикти такылдасам ачкан жоксуң" дейт. Аял айтат: "Мен таштан сенми десем унчуккан жоксуң го" десе, анда күйөөсү эмне деп жооп берген. 20 секунда кетти. Аялынын атын башка айтып алган. Таштан сенби дейт. Таштан билесиң эмеспи? Таштан сенби дегенде кайра Эшик такылдатат, аял ачпа да. Аял ачпа. Башка аялы башка адамдын атын айткан го дейм. Жок, таштан сенби деп. Жаткандын аты таштан эмес болгон да. Может, Башка болгон. Кошунасынын эле келип жата алган сыяктуу болгон да. Баягы кишинин аты таштан эмес. Садык мырза 20 секунда бүттү. Тамашалуу деп атпайбы? Эми анекдотта. Жок, күйөөсүнүн аты чында эле таштан болгон. Бирок ол таштан эмес болгон да жаткан. Ал көрөбүз азыр кандай жооп бересиздер? Жок, бирок ондой дейинсең, эртең менен экөө сүйлөшүп атпай турабы? Аял айтып атат. ошо мен айткан айткан. Аялынын атын башка айтып алган болчу. Аялы күйөөсү менен сүйлөшүп атат. Сен деп атпайбы аял? Садык мырза, ким жооп берет? Таштан сенби деген ол үн чыгарган эмес, бирок башымдагы. Ийкеген. Ооба. Ону көрмөгөн. Ал укпаган да, угулбайт да. Таштан сенбесе ооба дер. Садам болсо ол жатса. Ошого эшикти ачпаган. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. Сиздерге каршы Алай районунан Бактыбек Карагулов суроо берет. Мен аябай сергектикке чакырар элем, анткени 20 секундда өтө аз. Көптөгөн окумуштуулар Россияны жер планетасынын өпкөсү деп аташат экен. Россияны жер планетасынын өпкөсү деп. Өпкөнүн функциясындай түзүлүшүн элестетиңиздер. Эми эмне себептен Россия материгин ушинтип аташат? Бул эми айталык географиялык жактан кетти. Фотосинтез системасы жүрөт го. Таза аба чыгат. Сулуу ана влажный. Таза аба чыгат да ошо. Таза аба чыгарган үчүн токой көп да. Может, картасы, Россиянын картасы өпкөгө окшош. Жок. Мындан таза аба чыгат, токой көп да. Таза неме басма, ошондой эле да. Жамбырак өзүнөн таза аба бөлүнүп чыгат ошондой. Салкын жер анан. Салкын жер, ошо влажный да, таза аба чыгат. Өпкө салкын да. Биздин убакыт токтоп калышпы? Убакыт токтоду ансы эле, 20 секундда бүттү. Ким жооп берет, Садык? Бектур жооп бересиңби команда? Короче, бизде мындай жооп болуп атат. Эми Россия аймагы аябай токойлуу келгендиктен жалбырактар көп, анан таза аба болгондугу үчүн. Анан нымдуулук дагы көбүрөөк. Басымдык эмнеге жасайсыз? Басымды дарактарга, токойго жасайбыз. Токойлор деп атасыздар, э силер? Токой ээлегендиги үчүн да. Жооп кабыл алынат. Жалбырактар таза аба. Туура жооп. Россияда, себеби Россияда дүйнө жүзүндөгү эң чоң тайга токой жайгашкан. Урматтуу билермандар.
Блиц раунд болгондугу үчүн мен канат андар алып келип турайын, Токой дегенден үчүн. Бирок Бектур мырза, тайга бул өзүнчө маселе. Эми Токойго кирет ал делечи. Ал деле Токойго кирет. Токой болсо тайга болбойт да. Экинчи суроон деле туура деп туралы. Жана үчүнчү акыркы суроо. Эгер команда ушу үчүнчү суроону тапса, 3-2 болуп алдыга чыгат командачы. Садир уулу Жанызак, Базар Коргон районунан. Урматтуу билермандар. Кытайлык бир сүрөтчү Пекин шаарында, мен анын сүрөтүн да көрсөтөйүн сиздерге. Мына мониторго бул жакынкы жылдары болгон окуя болчу. Мына ушул сүрөтчү мына. Мына сиздерге бир 3-4 эмесин көрсөтөйүн мына. Пекин шаарында бул сүрөтчү 100 күн бою 3 ай ашыгыраак чаң соргуч менен абадагы чаңды сордуруп жүрүп, чогулган чаңдан чекеде сүрөттө чаңда чогултуп турат да, караңыздар мына бул сүрөттө чаңды чогултуп турат мына. Чогулган чаңдан ушул нерсени жасаган экен, бир нерсени жасаган атайын. Бул иштин максаты коомчулуктун, атайын экологиялык уюмдардын көңүлүн өзүнө бурдуруу болгон. Бирок ал чаңдарды топтоп жүрүп, ушул чаңдан эмнени жасаган? Кетти 20 секунда. Жерди кирпич неге? Топурак чаңда чогултуп кирпич жасап. Ооба 4 салып атпайбы? Интернеттен окудум да. Интернеттен окугам ушунда. Кирпич жасап. Эле бирок эсте албайт. Бу 4 кирпичке окшогонго салып атат. Карап калсам көрүп. Неге жасаган? Кирпич жасаган. Бул абасы ушунчалык кир экен, бир чаңды топтоп туруп кирпичте абабыз таза эмес. Жок, топурак чогултуп туруп эле эмне жасаган да? Кирпич жасап койгон. Кирпич жасап койгон. Кирпич жасап койгон. О, карасаң 4 кирпичке окшогонго салып атат. 4 ичти кара сүрөттөн билмек илинет деп атат. Алпарчы жооп бере алсак. Ким жооп берет? Топчубек уулу Мунар бизден жооп берсин. Топчубек уулу Мунар. Мунар жооп бер. Урматтуу Алпарчы, мен муну кече жакында эле интернеттен да окугам. Бул Кытай шаарынын тургуну абадагы ушундай зыяндуу заттарды чогултуп кирпич жасаган да, мындан пайдалуу кирпич. Демек сиздин бул боюнча маалыматыңыз болгон. Бул командага пайда алып келди. Жооп тура. Биринчи раунддан команда ийгиликтүү чыкты. Жана 3-2 эсебинде команда алдыга чыгып атат. Бүгүн Универсал командасы телекөрүүчүлөргө каршы ойноп жатат. Жана Премьер лигага чыгыш керек команда бүгүн. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Чаңды топтоп жүрүп, пакетке салып туруп, мусорго төгүп коюшу да мүмкүн беле, Садык мырза? Кааласа абага чачып жибериши мүмкүн, бирок бул эмнеге кирпич жасады билбейм. Бар Кытайда пайдасын ойлоп тапкан да бул. Мен анын туура жоонда сиздерге көрсөтүп коеюн айтмакчы. Ошо кирпичти деп айттыңыздар да, телекөрүүчүлөр ынаныш керек бул чындан кирпич экен. Мына туура жоо. Караңыздар, бул кыш, кадимкидей кыш жасаган. Анара Токтосунов Ноокат район тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, бүгүн 9 май, Улуу Ата мекендик согуштун 76 жылдыгы. Журтубузда аксакал абаларыбыз өтө суюлуп баратат. Элестетиңиздер, Садык мырза, эгерде 76 жыл болсо, улуу жеңишке, алар бери дегенде 20 жашында кеткен болсо, согушка канча жашка чыгып калган болот? 96-га чыккан. 96, эң жашы 96-га чыккан болот. Улуу Ата мекендик согуш учурунда белгилүү улуу педагогту сабак учурунда фашисттер колго түшүрөт. Бирок согуш бүткөндөн кийин өзүбүздүн балдарыбызды окутууга бул пайдасы тиет, аябай билимдүү мугалим экен деп, аны тирүү калтырып, окуучуларын өлтүрүүгө чечим кабыл алышат фашисттер. Караңыздар, мугалимди тирүү калтырыш керек, окуучуларды өлтүрүш керек. Улуу педагог фашисттердин ырайымсыз экенин билген, алар өлтүрүп коюшун дагы билген, бирок бир шарт менен ушул чечимге макул болот. Урматтуу билермандар, мугалим фашисттерге кандай шарт койгон? Окуучуларды өлтүрөбүз деп атат аларчы. Мугалимди тирүү калтырабыз деп атат. Өлтүрүү чечими, аларды өлтүрөт, бирок бир шарт менен макул деп атат да. Бир шарт менен өлтүргөнгө мен макулмун деп атат. Кандай шарт койгон? Кетти минут.
Окуучуларды өлтүргөнгө макулдук берди ошону. Мындай экен, азыр мисалы үчүн окуучуларды өлтүрөбүз, хорошо, мен бир шарт айтам, ошону аткарсаңар анан ошолорду өлтүрөсүңөр деген да. Ошо эмне шарт айткан деген? Бирок азыр ушунда бизге маалым болбой калганы, окуучулар өлгөн эмес. Өлгөн болуп атпайбы? Өлөт өлтүрөт. Жок, не шарт койгон болушу мүмкүн. Бул неме деп атпайбы? Макул болгон. Максан бул айтып атат, немеден согуштан кийин биздин балдарыбызды окуткандын пайдасы тиет деп атат. Буну алып калып атышат. Ошо менин да өлтүргөдө, себеби аларга да пайдам тийбесин. Ооба, ошондой деш мүмкүн. Мен да Эгер буларды өлтүрсөңөр, анда мени дагы ошо Биринчи мен өлтүрүп шарт койгон да. Же буларды өлтүргөндү мен көрбөйүн дегендей болгон эмеспи? Жок, көрбөйүн десе алар апарып деле өлтүрүп берет да. Биринчи мени өлтүрөсүңөр, анан буларды өлтүрөсүңөр деген. Бул максат онда бул. Андан кийин окуучулар өлүп калат атпайбы? Окуучуларды өлтүрүп Өлтүр деген жер жок. Туура айтпады. Окуучулар өлтүрүп атат. Ол өлдү дебейди. Азыр өлтүрүшүн билет дейт, мукач экенин билет деп атат. Өлтүрүшөт атат, бир шарт айтат деп атат. Эгер ошону аткарсаңар өлтүргүлө деген. онда ошондой экен да. Мени өлтүрүп тур анан буларды өлтүргүлө. Ошондо окуучулар сактап өлбөйт экен да ошондо. Себеби аны окутканда керек Бул да. немистерге керек болуп атпайбы бизге? же болбосо мындай, мен бирөөнү окутуш үчүн мага мисалы үчүн врачтарга пациент керек, башкага шагирт керек, устага шагирт керек дегенде эле булар мага керек силердин балдарың окуткан үчүн деп туруп, могу алып калган болушу. Биринчи мени өлтүргүлө деген. Мени өлтүргүлө, анан мени өлтүрсөңөр буларды өлтүргүлө деген эле шарт койгон. Урматтуу билермандар, убакыт бүттү. Садык мырза. Өзүм жооп берип көрөйүн. Эгер ал өзүнүн окуучулары болгон болсо, балки ар бир адам өзүнүн окуучусун баары өзүнчө мээрими төгүлүп жакшы көрүп калат да. Кыйнабай өлтүргүлө деген сураныч болгон болушу мүмкүн. Жок, мен ошону мен айтып атам. Бирок алар ошондо кантип өлтүрүлгөн? Кандай шарт койгон мугалим? Коркуп калбас үчүн көзүн байлап алып туруп. Сиз өлтүрүү ыкмасын сурап атам да сизден. Өлтүрүү ыкмасыбы? Анда уктап атканда өлтүргөн болушу мүмкүн. Кантип? Эми уктап атканда эле баң атып койсо болду өлдү. Уктап атканда пистолет менен аткан дейсизби? Ооба. Бул сиздин акыркы жообуңузбу? Ооба. Уктап жатканда пистолет менен ар бирин атып чыгыш. Жок, бомба менен. Бомба мененби? Жооп кабыл алды. Чаркаштырдыңар го. Мен туура жоопту айтам. Туура жоопту айтардан мурда мен ордого кайрылгым келип атат. Ордого. Бул жерде эжекелер турат. Балдар уктап жатканда кыйнабай өлтүрүү эмес сунушун берген да. Балдар уктап атканда баягы оорууну сезбей, өлүмдү сезбей. Кандай ыкма? Неместердин ыкмаларын элестетсеңиз, сиз табасыз ушунучу. Газбы? Газ менен. Себеби газ менен уланган адам уктайт дагы ошо боюнча турбайт да. Ал оорун дагы сезбейт. Ал мугалим үчүн атайын эстелик тургузулган. Атайын эстелик бар. Ал мугалим үчүн ошол окуучуларын кучактап турган монумент бар. Фашисттик неместердин өлтүрүү ыкмаларына бир топ эмелер кирген. Анын ичинде укол, газ, ток, сууга чуңтуктуруу жана эң акыркы чечим бул атып салуу. Мисалы үчүнчү. Мен туура жоопту айтам. Алар тирүүлөй өрттөйбүз деген башында Садык мырза. Фашисттер тирүүлөй өрттөйбүз деген. Мугалим суранып атат. Эгер максат өлтүрүш болсо, буларды силердин максатыңар болсо, анда мен ушул ыкманы сиздерден шартты айтам, сураныч дейт. Ал шарт окуучулар өздөрү отурган класска газ киргизүү менен аларды уулап өлтүрүшкөн. Анткени алар мемиреген абалда өлүп кетишкен да. Мемиреген абалда. Мен ушундай жок деген, ушундай бир кыйналбай өлсүнчү деген шартты койгон. Газ менен ууланган. Садык мырза. 3-3 эсеп. 3-3. Жана кайрадан телегөрүүчүлөр менен команда теңдешти. 7-чи раунд. Алибек Сафаралиев Алабуга районунан силерге каршы суроо берет. Суроо. Белгилүү сүрөтчү Франсиско де Гояга таандык король Карл IV үй бүлөсү жөнүндө картина бар. Карл IV үй бүлөсү. Карл IV анын жубайы, иниси, аялы менен. Королдун артында агасы, аялы менен. Королдун оң жагында уулу, келини, колунда баласы менен. Король менен
королева ортосунда небереси жана 2 кызы, артта болсо эжеси турат. Сол бурчта болсо автор өзү, художник Гоя өзүн кошо тарткан. Гоянын королдун үй бүлөсүнө эч кандай деле тиешеси жок. Эми сиздерге суроо. Франциско Гоя эмне үчүн бул картинага өзүн кошуп койгон? Кеттим. По-моему, же баягындай не деп коет эле, фотошоп өзүн кошуп койгон болушу мүмкүн да. Же эмне кошуп койгон дейт. Өзүн кошуп койгон, ошо эмне үчүн анда эч кандай туугандык катыштык жери жок. Эмнеге кошту? Каны билдирди. Бул жок, бул мындай нерсе эмеспи? Өзүн эл катары кошкон эмеспи? Бул баарынын үй бүлөсү, ушу королдун үй бүлөсү. Сүрөтүн тартканбы же атын жазып койгонбу астына? Сүрөт тарткан дейт, өзүнүн сүрөтүн кошуп койгон. Элдин атынан кошуп койгон эмеспи бурчта? Мындан бияк уже эл деп башталат деген маани берген эмеспи? Бул өзүнүн семьясы, ошо эл деген маани берген эмеспи? Жок. Сүрөттөр астына жазып койду өзүн. Же бул сүрөттү мен тартканмын деген маанини бергенби? Ошодон кийин ошол тарыхта өзү дагы мүмкүн тарыхта калгысы келген. Өзү дагы ошо королдун үй бүлөсү, ал эми ал сүрөт тарыхта калышын билген да, ошо королдун семьясы деген. Ошондо мен дагы ушул сүрөтчү ошол доордо, ушул хандын доорунда болгон. Дайымкы фотолордо негизи сүрөтчүлөр билинбейт да. Фамилиясы эле жазылат да. Фамилиясы эле жазылат же бул артына жазылат. Бул ошол же мында болушу мүмкүн. Мен кара. Ал бурчта турат атабы? Бурчта турат деп аткан болчу. Аты жазылган жерге өзүнүн сүрөтүн койгон болушу мүмкүн. Атын жазбай эле. Атын жазбай эле. Мүмкүн ал сүрөт тартканды билген, мүмкүн жазганды билбеген болушу мүмкүн. Ооба, ошондой таланттуу болушу мүмкүн. Атын жаза албай өзүнүн сүрөтүн тарткан болушу мүмкүн. Мен ушу семьяны тарттым деген. Ооба. Ошол менен. Сүрөт тарткан ушул. Садык мырза. Бирок тамган билбейт. А бурчта турат атат да мисалы сүрөт. Садык мырза. Отам. Актылек. Актылек. Биздин оюбузча бул сүрөтчүнүн таланты сүрөт тартууда эң мыкты тарткан, бирок жазуу тарабынан өзүнүн сабатсыздыгы болгон, билимсиздиги болгон, өзү негизи сүрөтчүлөр өзүнүн кол коет же болбосо өзүнүн фамилиясын жазат ошол сүрөткө тарыхта калыш үчүн. Бул ошол нерсени жасай албай өзүнүн сүрөтүн тартып койгон. Эмнени жасай албай? Жаза албай. Сүрөтчү жаза албай калса, Сүрөтчү белгилүү сүрөтчү жаза албаса. Оюбуз ошондой болуп атат да, эми өзү сүрөт тартууга өтө чоң немеси болгон, таланты өтө сонун болгон. Анан дагы бир неме вариант эми бизден жанагы ушул Карл 4-нүн үй бүлөсүн мен сүрөткө тартканмын деген маанини берген же ошол сүрөт, ошол семья тарыхта калышын билген 100%. Ошол тарыхта мен дагы ошо көрүнүп калайын деген бир маани. Актылек. Мен анда кабыл алдым сиздин жообуңузду. Мынандай экен. Мен бир токтолуп кетсем болобу? 3 секунд убакыт берем. Жанагы сиз сүрөттө айтып атасыз, баягы баласы келини менен кармап турат дедиңиз, бирок кызы эжеси турат дедиңиз, жездесин айтпадыңыз да? Анан бул сүрөтчүнү тааныбагандар болсо, мына да ушул семьяга тиешеси бар окшойт деп ойлоп калат. Азыр күлкүлүү болгондон тура чыгып калат азыр. Жора экен дебейсизби? Макул. Ошол сиздин акыркы жообуңуз экен, Мен уят кылбай тура деп коюңчу, тура. Бар жогу күлүп атам. Биоласы же жездеси деген маанини өзүнчө берип алган болушу да мүмкүн, ол келечектечи дал. Өз тиешеси жок бирок ал семьяга. Европалыктарды кыргызчалатып жибердик, эжеси, жездеси деп. Сүрөт аркылуу сураган. Демек, өзүн үй бүлө мүчөсү катары көрсөткүсү келген. Макул, жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Мен эмне үчүн бирден санап өттүм? Санап көрсөңүздөр, королдун үй бүлөсүнүн жалпы курамы 13 адамдан турат. Актылек мырза. Жалпы курамы 13 адамдан турат. Франциско Гоя, баа билесиздерби, 13 деген санды жаман көргөндөр бар. Андан корккондор бар. Франциско Гоя 13 санынан корккондугу үчүн өзүн 14-чү кылып кошуп жатат бул жерде. Кимдир бирөөдө айтылды бул вариант. Кимдир бирөөдө жакшылыкта айтылды, бирок буну команда колдогон жок. Же жакшылык өзү 4-3 эсеп, 4-3. 8-ci раунд.
Кылычбек Султанов Нокен району Шайдан айылына сіздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Улуу ата мекендик согушта душмандардын тылында ар кандай чалгынчы топтор иш алып барган. Бул согуш тактикасында чалгынчылык бар. Алардын бири Александр Кузнецов мыкты даярдыктан өтүп, душмандын тылына жибермек болуп, бир гана нерседен кемчилиги бар экендиги билинет Кузнецовдун. Бирок ал кемчиликти да түзөтүп, өзүнчө тапшырмаларды аткарат. Душмандын чоң чининдеги офицерлерди да жок кылат. Бул Кузнецов өзүнчө баалуу, аябай бир баалуу тапшырмаларды аткарат да. 1944-жылы салгылашта каза болот. Сиздерге суроо. Александр Кузнецов чалгынчылыкта бардык сыноолордон ийгиликтүү өтүп, бирок мунун өзүнүн айталык бир кемчилиги болгон. Ал кемчиликти мен табигый деп айтамбы, же бир башка деп айтамбы, бирок ошол кемчилиги үчүн ал сыноодон өтпөй калган. Ошол кемчилиги үчүн сыноодон өтпөй калган. Бир гана кемчилик. Кайсы кемчилик? Кеттим. Кандай сыноо жөлө ошол оңойлоп туруп атканда бүт сыноодон өткөн баягы чалгынчы болуш үчүн. Бирок бир неме менен калып калган, өтө албай калганда ошол шпионбу? Шпион болгон да, мисалы бир жерде бар жардырып кел дегенде баягы мисалы мындай деген нерсе баягы секретный немелер бар да. Мисалы эгерде сен жерде калың болсо, же бир жерде тыртыгың болсо ишке албайт да. Себеби сен адамга жакшы калбай албайт да. Бир күн жаттап кала турган лицо да. А мындай обычный лицолор бар, мисалы мыналар бар да. Жаттай албайсың. Бул табигый деп атат да. Табигый болгонсо, значит, кемчилиги бар. Жүзүндө бир жердин кемчилиги бар. Билине турган, мисалы үчүн шпиондор үчүн, мисалы үчүн жерде татуировкасы болсо, ошо билинип калат го. Ошол жерде татуировкасы бар, барса, дагы таанып кала берет да, ошо таанылбас үчүн. Ошо бир денесинде бир нерсе болгон да, же алтынчы колу болгонбу, артык болгонбу ушундай да. Жок, кем болушу да мүмкүн да, бир жери кем болушу да мүмкүн. Согуш убагында болуп атпайбы? Ол жоготкон болушу мүмкүн да бир мүчөсүн. Бир мүчөсү ашык табигый дейм деген. Демек, нарактан ашыкчасы бар да. Нарагынан бир. Согушта эмес болуп жоголгон деген жок. Табигый дейм бир. Вакыт бүттү. Садык мырза. Бизден жакшылык жооп бердим. Ошол шпион да эми туурабы? Бул шпион албетте. Советтик шпион. Ошо да. Ошол шпиондордун мындай белгилүү бир жеринде бир нерсеси болуп калганбы дейм да, ошол Кузнецовдо. Белгилүү бир жеринде мындай артык дейбизби, тырыкпы, ушундай. Немесе ал артыктын, тырыктын кандай тиешеси? Жок, мисалы үчүн 6 колу болгон, же болбосо бир жерде тыртык болгон. Жок, ал неместерде деле болушу мүмкүн да ал нерсе. Мен табигый болгон да ал. Я. Табигый, өзүңүз айттыңыз го, табигый деп. Мен табигый сөз деген жокмун. Бул табигый кемчилигиби же башкабы дедим менчи. Биз табигый кемчилик дедик. Ошондо эмне болгон? Бир жеринде мындай эстеп каларлык бир нерсеси болгон. Бир адам көргөндө денесинде эстеп каларлык. Тыртыкпы же артыкпы ошондой. Калбы, мисалы үчүн ушундай. Макул, мен жоопту кабыл алдым. Эң чоң бир кемчилиги. Айталык, ал өзү орус, Садык мырза. Кузнецов орус, анын табияты орус. Немисчени аябай мыктылап үйрөнгөн. Алардын ырым-жырымдары, салтына чейин баардыгын үйрөнүп чыккан. Бирок бул табиятынан орус. Кайсы учурда бул орустугун билдирип коюшу мүмкүн. Ал ыктыярдан сырткаркы маселе, өзүнүн ыктыярынан сырткаркы маселе. Түшүндө уктап жатып, орусча сүйлөп жиберген булчу. Орусча сүйлөп жиберген. Ошондуктан муну эме кылышкан. Кийин жибербей коюшкан мунучу. Анткени бул сатып коюшу мүмкүн да, уктап аткан адам ыктыярдан сырткаркы болот, Актилек мырза, туурабы? Бизде юморлор бар го, уктап жатканда ар кандай нерсени сүйлөп коет. Аябай даярданып келип, ана барат дегенде, бул ушундай кемчилик билинип калып, муну жибербей коюшкан. Анткени ал табиятынан орус. Жооп туура эмес. 5-3 азырынча. Команда дагы бир упай алдырып койду ушул жерде. 9-чу раунд. 9-чу раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Универсал командасы биздин ордодо.
телекөрүүчүлөргө каршы ойноп жатат. Азырынча эсеп 5-3, бирок аябай кооптуу бир абал десек болот. Анткени телекөрүүчүлөр бир эле упай алып калса команда жеңилип калышы мүмкүн. Шарипа Закирова Ош шаарынын тургуну сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Италияда бир көрүстөн бар. Андагы табличкаларга тирүү аялдардын деле аты, фамилиясы жазылган болот экен. Тирүү аялдардын. Бир күнү бир аял мүрзөнүн жанынан өтүп баратып, өзүнүн аты жөнүн табличкадан окуп калып, бул аялдардын укугун тебелегендик деп нааразылыгын өкмөткө билдиргенден баштап, өкмөт ошондон кийин башкача чечим чыгарган. Өзү чындыгында ал аялдын укугу башка маселе. Бирок ал аялдын өзү башка маселе болушу мүмкүн. Сиздерге суроо. Эмне үчүн көрүстөнгө тирүү аялдардын атын жазып койгон? Аялдардын, эркектердин эмес. Кеттим. Эмне үчүн тирүү аялдардын атын жазып койгон? Себеби баары элет да. Мисалы үчүн болушу мүмкүн. Эгер мен мындай болот, окшош фамилияларчы. Ошону мен да айтайын дедим. Окшош фамилия. Может, адамдын аты аз болушу мүмкүн. Аялдардын аттары. Аял саны аз болушу мүмкүн. Саны аз болуп көп болушу мүмкүн. Жок, саны көп, ат аз болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бизде ат көп да, башка саны көп болуп, фамилиясы окшош чыгып калган болушу мүмкүн да. Бирок мындай деген суроо, тирүү аялдардын атын жазып койгон деп атат. Бул чындап жазып койгон болушу мүмкүн. Эмне үчүн жазган болушу мүмкүн? Ошону табыш керек. Өлгөндөр кийин же болбосо адамдын аялдардын аты, аялдар аз болгон дагы ошо окшош эле аттар көп болгон да, алар да белгилүү, окшош аттар көп болгон. Ошодон өткөндүкү деле жазылып кала бергенде дагы окшош болуп. Жок, бул тирүү жазылган атпайбы түрлүү аялдарга? Эгер мындай башка жооп карайлы, эгер тирүү адамдардын аттарын эмнеге жазып коюшу мүмкүн? Тирүү адамдар мисалы үчүн эгер олордун жолдошу же башка өтө турган болсо, жакын бирөө өтө турган болсо, ошонун туугандары жазган болушу мүмкүн. Кое турган жакыны жок. Учету да болушу мүмкүн. Өзү жалгыз болушу мүмкүн, жесир сыяктуу. Жесир болгон үчүн ушулар жесир дегендей болушу мүмкүн. Жесир деп туруп жиберсеңиз жазып коебу? Жок, ошол карай турган адам жок болгон болот. Садык мырза. Бизде Мунар жооп берсинчи. Мунар. Болот Алпарович, бизде мындай жооп болуп атат. Ошол көрүстөндө жесир аялдардын күйөөсү жаткан болушу мүмкүн да. Анан биздин кабарыбыз жок экен, Италияда кандайдыр бир салт болушу мүмкүн. Мен өткөндө ошол мени мисалы же бир ошол осуят калтырган болушу мүмкүн өткөн күйөөсү. Күйөөсүнүн атын өзүн жазып койсо болбойбу? Жок, менин жаныма аялымды койгула деген бир неме боюнчачы. Менин жаныма аялымды койгула деген ой сизде, Ооба. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Бул көрүстөн аборт жасалган балдардын көрүстөнү болгон, урматтуу билермандар. Аларга ат коюп көмүлбөгөндүктөн жаш ымыркайда. Мунар жаш кичинекей абортто элестетиңиздер, ат коюлбайт. Алардын апаларынын атын жазып коюшкан. Аларга сабак болсун, башкаларга сабак болсун деп. Муну окуп калган берки аялдар нааразы болуп, аларды жашыруун номерлерге алмаштырууну сунушташкан. Мен атын өчүрүп, башка эле номер коюп койгулачы, сураныч. Мен элдин бетин кантип карайм деген бир маселелер келип чыккан. Көрүстөнгө аборт аркылуу төрөлгөн балдар коюлуп атат, Актилек мырза. 6-3 эсебинде 10-чу тур жыйынтыкталат. Команда бир аз акылын жыйнаштырып турсун. Биз болсо бул жерден билермандарга, эксперттерге сөз берсек. Биздин оюбуз боюнча Мунар деген балада көбүнчө туура жооптор чыгып атты, бирок өзүнүн оюн мындай жакшы кенен далилдеп коюп бере албады. Анан бирок ушул баланы мыкты оюнчу деп табабыз. Бул команда бирок чындыгында оптимисттик деңгээлде жакшы оюн көргөнгө аракет кылышты. Мына Актилек мырза, ошо айткан Мунар мырза, анан Садык мырза, Жакшылык мырза жакшы аракет кылышты. Эми бул жерде жеңгенде бир мыкты билерман десек болмок. Албетте мурунку капитандын дагы салымы чоң, бирдиктүү аура керек, издениш керек. Команда өзгөчө нерсе, супер бристи жеңди. Кээ бир командалар жеңе албайт, бул дагы чоң өзгөчө. Анан эң мыкты суроо деп Кудай сактасын, бул эми Алла Тааланын мыйзамы, ушул акыркы суроо, эң мыкты суроо, бул дагы көпчүлүккө үлгү боло турган суроо экен. Акыркы суроо мыкты. Шарипа Закирова аттуу телекөрүүчү берген суроо, аборт кылынган балдардын аялдар жөнүндө аларга эскертүү берген.
Бул да мыкты. Бул деген сөз ушул кайсы бир деңгээлде социалдык деңгээлдеги суроо. Ушул телекөрүүчүгө биз Актив Дизайн атынан 500 сомду сыйлык катары беребиз. Чоң рахмат суроосу үчүн. Жеңили бар, жеңи бар дегендей жеңилип жүргөн адам кийин бир жеңсе, анын даамы башкача болот го. Ушуну менен биз экинчи жолу жеңилип атабыз, Кудай кааласа үчүнчүсүнө сөзсүз жеңебиз деген ишендебиз. Дагы чакырып туруңуз, биз дагы келебиз. Тайманбаган адамбыз. Жеңмесең келе беребиз биз. Рахмат, чакырабыз, сөзсүз чакырабыз. Командага кайсы суроо жакты сиздерге, Садык мырза бүгүн? Негизи бизге деле ушул акыркы суроо өзү настроение түшүрүп коет, маанай түшүрүп коет экен, бирок суроо тарбиялуу болду го дейм менимче. Ошентсе дагы биз оюнду позиция менен жыйынтыктайбыз. Демек бүгүнкү оюнда Актив Дизайндын дагы бир 500 сому Мунарбек мырзага биз сыйлык катары тапшырып коелу анда. Жана ошондой эле биздин башкы өнөктөшүбүз Барболдун шириндиктери студияга. Барбол шириндиктери. Барболдун эксклюзив торту. Чоң рахмат барыңыздарга. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Билими күчтүү миңди жыгат, билек күчтүү бирди жыгат.